кутмандуу күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, баарыңыздарга салам айтабыз. Жана дагы бир сонун подкастты баштадык. 10 мүнөттүк подкаст. Кулагыңызды жакшылап бизге төшөп коюңуз. Достор, эгерде сиз ушул YouTube каналга катыла элек болсоңуз, анда сөзсүз түрдө подписация бөлүгүн басыңыз, дагы катталыңыз. Жана ар бир подкастка өзүңүздүн пикириңизди ылдый жакка жазып кетсеңиз, албетте кубанычта болобуз. Жана ошол менен катар эле жакындарыңыз менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүн 10 мүнөт ичинде биз эмоционалдык интеллект жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Ийгиликтин сыры эмне деп ойлойсуз? Мисалы, кимдир бирөө 24 саат бою иштегенге даярда ийгиликке жетиш үчүнчү айрымдар Кудай артыкчылык берген адамдарды гана ийгилик коштойт деп ойлойт да. Кудай берген да буга деп, Кетирген каталардан сабак алып, изденүү ийгиликке жеткирет дегендер дагы абдан көп. Окумуштуулар ийгиликтин башаты бул адамдын эмоционалдык акылында дешет экен. Бул жөндөм жогору болсо, анда ийгилик жаратышыңыз мүмкүн деген дагы сөздөр бар. Караңызчы, ийгиликтин башаты дейт окумуштуулар, бул адамдын эмоционалдык акылында дейт. Мына сага. Деги эле эмоционалдык интеллект деген эмне? Бул албетте жогоруда айтылгандай эле, бул эмоционалдык адамдын акылы, Бизде акыл. Караңызчы. Эмоционалдык интеллекттин деңгээлин кантип билебиз? Мисалы, баарыбыз билебиз, адамдардын бизде акылыбыз бар, IQ, анан EQ деген бар. Дал ушул EQ эмоционалдык интеллект дегенди билдирет. Эмоционалдык интеллект деген эмне дегенде, бул өзүнүн жана башка адамдардын эмоцияларын, ниеттерин, мотивациясын, каалоолорун таануу жана аны башкаруу жөндөмү. Караңызчы, кандай гана зор. Ниет, мотивация, каалоо, эмоция. Адамдардын кырдаалды абдан туура сезе билүүсү, башкалардын каалоолорун түшүнүү, стресске жана терс эмоциялардын таасирине туруштук берүү жөндөмүнүн бир түрү болуп саналат. Кадимки турмушта жана жумушта жаралган маселелерди оңой чечүүгө жана максаттарга жетүүгө жардам берет. Эмоционалдык интеллекти өнүккөн адамдар башка адамдар менен тил табышууга, чечим кабыл алууга жана терс кырдаалдарга туура жооп берүүгө абдан жөндөмдүү келишет. Биз азыр жалпы акылын айткан жокпуз, эмоционалдык деңгээлди айтып жатабыз. Мисалы, карасаң, окумуштуу акылдуу адамдар бар, тим эле ойду тоону сүйлөйт, толтура китепти окуган, бирок эмоционалдык интеллекти жогору, IQ-су, бирок эмоционалдык интеллекти төмөн, сүйлөшө албайт, кайдагы мотивация берүү, тескерисинче басынтат, адамдын каалоосун билгиси да келбейт, мен дегенди айтат, мен муну каалайм деп, адамдын эмоциялары менен эсептешпейт. Бул нерсе ушул EQ-нун төмөндүгүнөн кабар берет. Адам ар кандай кырдаалда тең салмактуулукту кармап, башкалардын эмоциясы менен мамиле түзө билсе, анын эмоционалдык интеллекти жогору деп айтса болот. Караңызчы. Эмоция аркылуу биз түрдүү окуяларга жооп беребиз. Эгер эмоционалдык интеллект сизде төмөн болсо, окуяны такыр башка нукка бурмалап дагы салышыңыз мүмкүн. Мисалы, жумушта сизге бирөө сын айтып койду дейли, эскертүү беришсе, анын себебин издей чырдашып, уруша баштайсыз. Эмоционалдык интеллекти жогору адамдар окуянын себептерин издейт. Эмнеге мындай болду? Эмне себептен мага сын айтты? Бул ага сынды туура кабыл алууга, башка адамдарды түшүнүүгө жана аларга адекваттуу реакция менен жооп берүүгө дагы жардам берет. Караңызчы. Жетекчилик кызматтагыларда сөзсүз түрдө ушул эмоционалдык интеллект болушу керек. Ушул термин, негизи эмоционалдык интеллект деген термин 1995-жылы журналист Дэниел Голмандын эмоционалдык интеллект аталышындагы илимий китеби жарыкка чыккандан кийин абдан популярдуу боло баштаган. Голмандын изилдөөсүнө таяна турган болсок, анда эмоционалдык жактан интеллигенттүү адамдардын психикалык саламаттыгы, ишинин натыйжалуулугу жана лидерлик сапаттары өтө жакшы. Караңызчы. Ошондой эле жетекчилик кызматта иштеген адамдардын 67%-нын эмоционалдык акылы жогору болорун дагы аныктаган. Окумуштуу акыл интеллектинин IQ жогору дагы, акыл интеллектинин коэффициенти адамда канча болсо, эмоционалдык интеллект ошончо болушу керек. Алар бири-биринен көз каранды деп эсептеген. Эл аралык Talent Smart компаниясынын изилдөөсүндө эмоционалдык интеллектинин коэффициенти 58ден ашкан адамдардын баары кайсы тармакта болбосун карьерасын ийгиликтүү өнүктүрө аларын дагы аныкташкан. Мына достор,
Эмоционалдык интеллект меники канча болду экен деп ойлонуп калдыңызбы? Азыркы күндө IQ, AQ мунун баарын кандай десем, пайызга салып өлчөй турган, ченеп бере турган, эсептеп бере турган тесттер, окумуштуу көп. Чындыгындачы достор, ошол азыркы убакта мен психологияга абдан кызыгып, ошо психологияга окуп билим ала баштадым. Анан анда адамды улам терең тааныган сайын таң калат экенсиң да. Аябай таң каласың. Кимдир бирөөндө эмпатиясы күчтүү, эмпат адамдар бар. Бул алардын күчтүү жагы. Адамдарды сезе билет, окумуш. Адамдардын мындай чыр башталаарын, баягы жагдай курчуп бара жатканын сезет дагы, анан баарын жайына келтиргенге аракет кылат. Эмпатиясы күчтүү, бирок бул сенин көйгөйүң, а меники башка деген адамдар бар. Алардын күчтүү жагы башка. Тактап айтканда, сен мондайсың, демек сенин эмоционалдык интеллектиң төмөн, а мен мондаймын, демек меники мондай деп кимдир бирөөнүн үстүнөн сотчу болгонубуз тура эмес, Анткени ар бир адамдын өзүнүн күчтүү жактары дагы бар. Кимдир бирөөнүн типологиясы бул башка, кимдир бирөөнүкү башка, мына ошондон дагы көз каранды деп ойлойм. Жалпысынан албетте эмоционалдык интеллект бул керек. Мисалы, кээдечи керек болсо жөнөкөй эле балаң чуркап келип бирдеме суратса, дароо кыжырданып жооп бересиң да. Бул эмнеден кабар берет? Бул биз өзүбүздү кармай албагандыктан, интеллекттин төмөндүгүнөн. Мисалы, окшоштуруп эле саң эле болот. Акыл интеллектиси, IQ же болбосо. Биз IQ төмөн боло турган болсо, сенин кругозоруң да ошого жараша төмөн. Сенин жашоодо болгон көз карашың, жашоого болгон баамың, адамдар менен мамилелешүү, булардын баардыгы демек ылдый деңгээлде да. Муну сен баардык жерде көргөзүп турасың. Эгерде AQ, эмоционалдык интеллект дагы төмөн боло турган болсо, анда албетте биз муну дагы баардык жерде көргөзөбүз. Ошондуктан мамиленин жакшы болушун кааласак, мамиленин туура болушун кааласак, мамилелерди туура түзгөндү билгибиз келсе, анда биз өзүбүздүн интеллектилерибиздин үстүнөн иштешибиз керек. Жогоруда айтылгандай, байкасаңыз, журналист Даниэл Голман биринчи ирет жазып чыккан деп эдикпи, ошол эмоционалдык интеллект деген илимий китебинчи 58%дан ашкан адамдар болуш керек. Алар кайсы гана тармакта болбосун, карьерасын ийгиликтүү өнүктүрө алышкан. Эмнеге? Анткени алар коммуникативдүү, тактап айтканда адамдар менен бат тил табышат, алар шыктандырганды билет, башкалардын каалоолорун тааныйт, мотивациясын тааныйт, адамдардын эмоцияларын, ниетин, мотивациясын, каалоолорун таануу жана башка толтура жөндөмдөрдү башкарганды билет. Мына ошол себептен адам мага эмненин керек экенин билип, мен эмнени каалап жатканымды, мен эмне шыктандырарын, мен эмнеге жетким келет экенин, мен башка адамдардан эмнени күтөм, мына ошонун баарын аныктап алат дагы, анан туура мамиле кылганды үйрөнөт. Анда эгерде сизге кызык болуп калса, анда интернет булактарынан карап көрүңүз, кантип AQ-ну изилдеп чыкса болот, кантип аны тааныса, эсептесе болот. Мүмкүн тесттерди таап алсаңыз, аларды өтүңүз дагы, ылдый жакка комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Аку менин AQ-м мынчалык экен, IQ-м мынча экен деп. Азыркы күндө мисалы IQ-су 195, 190 болгон адамдар абдан акылдуу болуп саналат эмеспи? Эгерде AQ дагы ушундай болсо, анда ал адам чындыгында анда алмаз да, ал адам эмес, анда алмаз. Достор, мына ушуну менен биз саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки подкастта бизден алыстабаңыздар, анткени ушул AQ-нун бөлүнүшүн кантип өнүктүрүш керек, мына ошолор жөнүндө сөз кылып берем. Ошондуктан алыстабаңыздар. Жана угармандарыбыздын баардыгын тең Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Достор, сиздер угуп жаткан чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты жана YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазганды унутпаңыз. Жана биз менен чогуу болуңуздар. Ошону менен катар +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы суранычыңызды, сунушуңузду жазсаңыз болот. Ошондой эле ушул эле айтылган WhatsApp номер бизде экранда көрсөтүлгөн, ал сандарга да жазыңыз. Мен бир аз сыркоолоп ооруп калыптырмын, ошондуктан кечирим сурайм. Мүмкүн бырылдап, бир аз жагымсыз болсо, кечирим сурайм достор. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.